Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн мыйзамсыз чечим чыкты. Себеби мына биз буга чейинки соттук отурумдарда ар бир өзүңүздүн сөзүңүздү кур жалак эмес видео тасмалар менен бардык далилдер менен тактап бердик. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен 2,5 саат выступление жасадым. Ар бир сөзүмө факты менен мына кече 7-июнь күнү соттор комиссиясы, тартип комиссиясы карап, экинчи инстанцияда караган соттун отурумунун төрагалык кылуучусу Жаңыл Мамбеталыны ошол убактагы тартип бузгандыгы боюнча туура деп таап туруп, аны жазалап атат. А бирок бүгүн мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мамлекеттик айыптоочу деген биз ага отбот бергенбиз, кыргыз тилин билбейт экен, кыргыз тилин билген адам катышсын деп. Келип болгону 2 сүйлөм сөз сүйлөдү. Мына ушулардын гана 4 фамилия: Жумабековдун, Жумабаевдин, Калчаевдин, Качагановдун, дагы Кудайбергеновдун көрсөтмөлөрү менен далилденет. Ошондуктан күчүндө калсын деген гана сөздү айтты. Мына ушул 2 сүйлөмдүк сөздү биздин канчалаган далилдерди келтиргенибиздин бардыгын ушул 2 сүйлөм менен жок кылды. Бул соттор түп тамырынан бери жоюлмай сайын Кыргызстанда адилеттик болбойт деп ойлоймун. Анткени булардын чыгарган соттун өкүмү дагы, бүгүнкү токтому дагы, буга чейинки өкүмдөр да бардыгы мыйзамсыз. Мына бүгүн соттук отурумда жабырлануучу деген Эмилбек Каптагаев кошумча убакыт сурап туруп 3 мүнөт убакыт берди. Ошо 3 мүнөт убакытты айтып берип атат. Ошол мезгилде мен барымтага отурган убагымда ошол мезгилдеги өкмөттүн пресс катчысы Токтогулова деген, мен барымтада отурганда эле Каптагаев барымтада эмес, ал бош, аны бөлөк адамдар уюштурду деген сөздөрдү таратып, ошол маселе боюнча ошол убактагы УКМКнын төрагасы Бусурманкулов менен ошол убакта ички иштер министри Абдулдаевдин жана президент Атамбаев, Каптагаев 4-өөбүз отуруп сүйлөшкөнбүз дейт. Ошол 4-өөбүз отурганда эмне үчүн мындай жалган маалыматтар таратып атасыңар дегенде, буну териштиребиз деп туруп, эртеси кайта алардын бардыгынын сөзү күчүндө калды дейт. Демек, булар бардыгы өздөрү уюштургандыгын толук далилденди. Мына прокурордун милдети сөзсүз каралоо эмес, сөзсүз эле ошол жерге келип туруп, мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырыш деген эмес. Прокурор деген мыйзамдуулукту сакташ керек. Мыйзамдын негизинде ал талап кылыш керек. Жабырлануучунун сторонасында болот прокурор деген. Бүгүнкү учурда жабырлануучу айтат, менин атымы Садыр Жапаровду камоого булгабагыла. Мен Садыр Жапаровдун үстүнөн арыз жазган эмесмин. Садыр Жапаровго эч кандай көрсөтмө берген эмесмин. Садыр Жапаровду бул ишке күнөөлүү деп айткан эмесмин. Бүгүн дагы ошол эле оюмдамын. Садыр Жапаровду менин барымта калганына тиешеси жок деп айтып атат. Анан ушундай өкүмдөн кийин бүгүн ушул соттор күчүндө калтырса, биздин өлкөдө мыйзамдуулук орноду дегенге бир дагы негиз жок. Мыйзам тебеленгенин далили бул. Мен юрист катары так айтамын. Себеби биз дагы өзүбүздү эме кылып туруп, Орозонун улуу күнүндө ушул өкүмүн чыгарган, ушул токтомду чыгарган соттор дагы абийирине койдук. Кудай сөзсүз жазалайт. Мына көрүп атабыз. Кече эч кимге моюн бербей Кудай менен тең болгон адамдар бүгүн кандай болуп атат. Эртең булардын дагы өзүнүн убагына келет. Бирок бүгүн биз мыйзамдуу чечим күткөнбүз. Бүгүн биз Садыр Жапаров акталат деп үмүт менен келгенбиз. Бизге жеткен кабарлар бүгүн провокация болот экен, ушул жерде бир чаң чыгат экен деп. Ошондуктан биз ачык өзүбүздүн тарапкерлерибизге айттык. Келбеңиздер эч кимиңиздер. Бизге эч кандай тополоңдун кереги жок. Бизге тынчтык керек. Биз бүгүнкү президентибизге жана мыйзамдуу чечим чыгышына ишенебиз деп туруп келгенбиз. Бирок бүгүн биздин бардыгыбыздын тилегибизди Орозонун улуу күнүндө таш каптырды. Бул мыйзамсыз. Дагы бир жолу айтам, мыйзамсыз. Кайсыл жерде болбойсун айтамын, мыйзамсыз. Себеби бүгүн биздин өлкөдө мыйзамдуулук орногон жок. Себеби президентибиз ушунча сөз айтып аткандан кийин булардын кылгандыгы, бул значит булар президентке каршы адамдар деп ойлоймун. Түздөн түз азыр саясий чечим кабыл алып туруп, булардын бардыгын тазалаш керек. Булардын бардыгын тазаламай сайын биздин өлкөдө эч качан тынчтык болбойт. Biz Sadır Japarov'ga okşayan adamlardı bugün kamalып
жатканыңды иштерсе эмес. Bir gün bir adam камалды десек. Бирок мындан ары Кыргыздан Садыр Жапаровго окшогон элим үчүн, жерим үчүн деген адамдар чыкпай калат. Бизге ошонусу өкүнүчтүү. Эртеге биздин балдар ер жүрөк боло албай калат. Биздин бүгүнкү отурган адамдарыбыз сатылганга мажбур болуп калат. Эгер сатылбайын десе, анын орду түрмөдө экенин билип калат. Ошондуктан кандай болбосун, мыйзамсыз болобу, bir гана бийликтин айтканына макул боло турган гана адамдар жашап калат. Бул жашоо өтө опурталдуу, өтө коркунучтуу. Эртең биздин ар бирибиздин балдарыбыздын өз ою болбой калат. Мына ушул өкүнүчтүү. Ошондуктан дагы да болсо бийлик ойлонуп көрүп туруп, бизде азыр жаңы жагдайларга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Жаңы жагдайлар менен сөзсүз беребиз. Анткени мына ошол булар айтып аткан 4 күбө видео кайрылуулар менен кайрылган. Бүгүн сотто вообще угулбаган сөздү айтты. Ал далилдерди жогорку сот изилдегенге укугу жок. Демек биздин эртеңден баштап биз бунун боюнча иштейбиз. Жаңы жагдай боюнча сөзсүз кайрылабыз. Жаңы жагдайлар бар. Себеби буга чейинки көрсөтмө берген Жумабаев Кенжебектин видео тасмасы бар. Нарсте Калчаевдин видео тасмасы бар. Кайрат Чагановдун видео тасмасы бар. Жолдош Кожобергеновдун видео тасмасы бар. Мына Эмил Каптагаев өзү турат. Мына ушул адамдардын бардыгын көрсөтмөлөрүн алып туруп, биз дагы жаңы жагдайлар боюнча башкы прокуратурага беребиз. Эгерде мындан тыянак чыгарып, туура чечим кабыл албаса, Кудай өзү жазалайт. Себеби Кудай деп туруп, 5 убакыт намаз окуп, анан Кудай деп тиленип отуруп туруп, анан кийин мыйзамсыз иштерди кылгандарды Кудай катуу жазалайт, экиселеп жазалайт. Ошон үчүн Кудай дегенден кийин Кудайга карап акыйкат, адилет чечим чыгыш керек.